Алымкадыр Савидинович, мына азыр Эламан деген аптекаларды айтып, өтө жакшы иштерди кылып атасыз, реформаңыз туура жүрүп атат. Ошол жерге мен кошумчам, бул жерге ушу ассортиментин көбөйтүүсүңүздөр керек да. Ассортиментин көбөйтүп, анан кийин ушу баалардын дагы жеткиликтүү кылып элге жайтыш керек. Анан кийин депутаттарга дагы ушул трибунадан урматтуу биздин ишкерлерге дагы кайрылып кетет элем. Ушу өзүбүздүн жардамыбыз менен булар эми бардык министерство, бардык жерден имарат алыш кыйын. Биз жергиликтүү депутаттар катары ушу имараттарды сиздерге сунуштап берген болсок, ошол жерге аптекаларды ачып бересиздер да. Сайырбек Кыдыршаев, мен сиз жөнүндө айтпай эле коеюн дедим беле. Сайырбек Кыдыршаев Жалал Абадта азыр чоң зданиясын бизге берип атат. Ошол жерде биз азыр мамлекеттик аптека ачкан атабыз. Ошондон башка депутаттарга дагы, ишкерлерге дагы кайрылып кетем. Ушу мындай иштерди көп кылсак, анан кийин мына Юрфа компаниясы. Юрфа компаниясына 1-2 күн очередке турушат экен да. Адамдарчы, карапайым эл. Ошондон ушуга окшогон мамлекеттик бир ишканаларды, мамлекеттик ушундай диагностик центрлерди ачышыңыздар керек да. Эми мына азыр аптекаларды ачып атабыз. Эми ушундай диагностик центрлерди дагы ачсаңыз өтө жакшы болот. Анан кийин мен мына аптекалар боюнча дарыгерлер менен аптекалардын ортосунда бизнес токтодубу? Сайырбек Кыдыршаев, Эламан аптекасында токтоду. Жок, эми жеке менчиктерде биз аракет кылып атабыз. Бирок мурдакыдай кылып, баягы рецепттерди жазып туруп, фамилияларын жазып бергенди токтоттук. Эгер ошондой больницада билинип кала турган болсо, биринчи очередь директор жооп берет деп мен условия койгом. Себебин көрүп атасызбы, мына барганда ар биринде өмеле турат экен, жанагы кээ бирлеринин Немандыкы турат, башканыкы турат, ошонго жазып берет дагы, ошол жерден барып ал дейт да. Ал жерге 20 түрдүү дары жазып берет, колдоно турган өзү 2-3 эле. Анан кийин 17-18-ини ал жанагы дополнительный эле жанагы алып коюшат да. Ошонусун бир көзгө алып койсоңуздар. Анан кийин мына койкалар боюнча АКШдан биздин мына жакында биз элчи менен сүйлөшүп, Project Q деген менен Андерсон Ричард Бойд деген өкүлү келип кетти, өзүңүз да билесиз. Мына түштүктү бүт кыдырып, өзүбүз сүйлөшүүлөрдүн негизинде өзүбүз кыдыртып кайра жөнөттүк. Алар айтып атат, койкалар бизде бар, 10 миллион, 15 миллион долларга чейин беребиз деп атат. Кудай буйрса, мына жаңы жылга чейин чечилип калат. Ошондо могул заманбап койкалар келип, биздин больницаларга турат да. Бирок алардын бир гана талабы болуп атат, ошону өзүңүздөр алып келип алгыла деп атат да. Жол киресин төлөп башка кылып. Ошого мүмкүнчүлүк болобу? Сайырбек Кыдыршаев, билем сиз ошол чоң делегацияны тозуп, ар бир больницага барып, кандай муктаждык болуп аткандары менен келгенсиз. Алар боюнча мынакей список түзүлдү. Мен ойлоп атам, биз муну дагы каминге чыгарып, 15-20 миллионго бериле турган болсо, аларды биз алып келебиз. Биринчи партиясын билесиз, Америкадан келген. Биз деген Жалал Абад менен өзгөн шаарындагы больницаларга бергенбиз. Бул сиздин инициативиңизди биз колдойбуз, аракет кылабыз, алып келгенге аракет кылабыз. Ошого бир кол кабыш кылып берсеңиздер, биз да карап турбайбыз, өзүбүз дагы жардамдашабыз. Кудай буйрса ошолорду алып келип, мына 9 больницага азыр быйылкыга 9 больницаны деп атабыз. 9 больницага койкаларды, заманбап койкаларды алып келип берсек деп атабыз, кудай буйрса. Анан кийин мына сөзүмдүн акырында айтып коеюн, мына фаптар көбөйүп кетти, ушуну кыскартыш керек деп атат. Аны кыскартпай эле койгула, себеби дегенде ошол жерлерде кээ бир сал бергенде мен дагы бармын, биз сал бергенбиз өзүбүздүн жаныбыздан. Эми сиздерден бир гана ушу жанагы медиктерди гана обеспечить берсеңер керек да. Анан кийин айылдагылар эми 1 айылдан 2 айылга барышы алысыраак экен, ошондуктан жергиликтүү тургундар ордунан эле дарыланып эме кылгангачы. Кээ бирлеринин путу сынып калат, колу чыгып кетет, ошолорду дагы эми 2-3 айыл барып жүрбөстөн, ошо айылына эле барып туруп дарыланганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн кыскартабыз дегенде эске албай эле кайрадан көбөйтүш керек мен.